Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Аю Холдинг компаниясынын вице-президенти Түлүбаев Балбак Зарлыкович. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Балбак мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына биз жылдын башын ушу биздин өлкөгө, биздин мамлекетке көп киреш алып келген компаниялардан баштайлы деп чечтик. Анын эң негизги компанияларыбыздын бири бул Аю Холдинг компаниясы. Мына Аю Холдинг компаниясы дегенде коомчулуктун түшүнүгүндө көбүнчө эле бул деген арак, спирт ичимдиктери деген гана түшүнүк болуп келет. Ага карабастан бизге жеткен маалыматтар боюнча силерде 57 завод жана ар кандай башка нерселерди дагы жараткан, башка нерселерди дагы иштеп чыгарган ишканалар бар деп билебиз. Эмесе ошол жөнүндө коомчулукка азын-аулак кеп кылып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Аю Холдинг бул Кыргызстандагы эң чоң өндүрүш тармагына башка тармактардын ичине камтыган чоң бир ишканалардын биримдиги десек болот, ассоциация. Өзүңүздөр билгендей, бизде Кыргыз Республикасында холдинг мыйзамы ишке кире элек. Ошол үчүн биз мыйзамды бузбаштан ассоциацияга биригип, Аю Холдингдин карамагына кирген. Ушул ассоциациянын негизинде биз элге өзүбүздү дүйнөгө таанытканга аракет кылып атабыз. Аю Холдингдин карамагына көптөгөн ар тармактуу ишканалар келет. Баягы элде аю десе эле арак чыгарат экен, анан аюнун сүрөтүндө эле илгерки эст аю эс болот дегендей эле болуп атат да. Бирок кандай эмес, азыр аю да убагында ошол 2002 жылы бир кичинекей ишкана арак менен башталса, азыр аюну тармагында ар түрдүү тармактагы ишканалар кирет. Аюнун кайсы деңгээлде кыргыз экономикасына, кыргыз элине кошкон салымын мына былтыркы жылы биз азыр мына жыл жыйынтыгын чыгарып атабыз, 1,5 миллиардка жакын сом налог төлөдүк Кыргыз Республикасына, ар кандай төлөмдөрдү. Бул бюджетке, соцфондко, башка жактарга кеткен акчаларды кошкондо мына мисалы Кумтөр мен билгеним бир жылда бир 4,5 миллиардка жакын налог төлөсө, Аю Холдинг ошо 1,5 миллиард налог төлөдүк. Бул 1,5 миллиард налогдун ичинен биздин жарандарга пенсия жана жүлүк бул акчалар албетте бул бюджетке кеткен акчалар. Мисалы жанагы врачтарга, коопсуздук органдарына, мугалимдерге бул бюджетке түздөн түз кеткен акчалар деп эсептесек болот. Аю Холдинг азыр айыл чарба тармагында, мал чарба тармагында, өндүрүш тармагында, кызмат тейлөө тармагында, финансы тармагында ушундай кызматтарды кылып атабыз да. Ошолордун ичинен бизде мына чоң өндүрүш заводдорубуздун где-то 10-11ге жакын чоң өндүрүш заводдорубуз бар. Булардын ичине жанагы Алия ун жана макарон чыгаруучу заводдорубуз, мунун ичине жанагы Альфа спиртин чыгарган заводдорубуз, мунун ичине жанагы сок, суу өндүргөн заводдорубуз, мунун ичине жанагы спирт ичимдиктерин чыгарган заводдорубуз, мунун ичинен жанагы улуттук ичимдиктер чыгарган заводдорубуз, ошондой эле жанагы дары-дармектер чыгарган заводдорубуз. Ушундай чоң-чоң 10га жакын, 11ге жакын заводдорубуз кирет. Мен билишимче, мал чарба өндүрүү жагына дагы. Да, мал чарба жагынан асыл тукум чыгарган, асыл тукум сүт өндүргөн мана Булс Кейджи деген заводдор мал чарбасы. Андан өзүбүздүн ички рынокко, ички базарга караштуу Ак Сарай мал чарбасы чыгарган фермаларыбыз бар. Булар ички рынок, жылкы малын мына ошолордун бардыгы мал чарбасынан ушулар жагынан карайбыз. Ошондой эле мына өреки финанс секторунда биринчи орунда турган Аю Гарант страховой компаниябыз, Аю Финанс, Аю Лизинг ушул жактарынан кирген тармактар. Соода кылуу тармагында. Соода кылуу тармагында мына Аю Гранд Комфорт, Виват деген эки чоң рыногубуз, базарыбыз жаңы ачылды, өзүңөр көрүп атасыңар, Аю Гранд Комфорт. Ошондой эле мына буреки
суусундук жактарын караганда аюу заводубуз менен арак чыгарган заводубуз, андан кийин вин завод мына Аламүдүн районундагы баягы талкаланып таландыда калган жүзүм бактарын 500 гектарын ордуна калыбына келтирдик. Жүзүм өндүрүүчү шарап жана коньяк мына калыбына келтирдик. $1,5 миллион жакын инвестиция кылдык. Ошондой эле көп талкаланып калган нерселерди өзүнүн калыбына, өзүнүн нугуна келтирип атабыз да. Кара Балтадагы авторемонтный завод мисалы талкаланып калган, аны оңдоп азыр мына Өзбекстан Республикасы менен Өзбек жана Кыргыз мамлекеттери арасы программага кирди. Биз азыр ал жерден Өзбекстандан алып келип айыл чарба техникаларын чогултабыз. Мына Кудай буйруса 10-февралда Аю Гранд Комфортто мындай комбайн жанагы тракторлор, ар кандай айыл чарба шаймандарын трактор ошолор жөнүндө чоң бир көргөзмө болот. Ошону Кара Балтадан чогулталы деп атабыз. Прицептерди чогулталы деп атабыз Өзбек Республикасы менен. Айыл чарбасына керектүү айыл чарбасы Кыргыздын айыл чарбасына түздөн түз керектүү. Мына Өзбек Республикасы жакын, биздин заводдор менен чогуу иштешели деп атабыз. Ошого окшогон аюу азыр көп тармактуу, көп профилдүү, чоң өндүрүшкө айланды. Мына азыр биз тышкы биз уже баягы биздин заводдор максималдуу улуттар арасы деңгээлге жеткирдик технологиялык жактан. Эми биздин максат только ушул технологияны Кыргыздын жакшы жана суусу менен, продукциясы менен батыштан келген технологияны кошуп, чет өлкөгө жакшы, күчтүү продукция берүүгө иштешибиз керек. Мисалы мына Америкага биздин продукция кетет. Азыр мына Азербайжан менен Кавказга кетип атат биздин продукциялар. Мына Катар менен Араб Эмирликтери менен иштеп атабыз. Мисалы Катар менен бардык нерсени бүтүрдүк, лабораториялардан өттүк. Азыр мына уреки рынок изилдөөсүнө жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Азыр мына ошол үстүндө иштеп атабыз. Ал эми сөзүңүз каралды, ушул Катар боюнча жана биздин артизан таза сууну ошол Катарга экспорттоо боюнча да бизге жеткен маалыматтар бар эле. Ушул боюнча да кененирээк айтып кетсеңиз, анткени деген биздин таза суунун ошол таза сууга муктаж өлкөлөргө сатылышы биздин жарандарды бир топ кубантты. Анткени бизде суу жөн эле агып атса, аларга деген ал суунун бир тамчысы абдан керек болуп жаткандыгы бизге жеткен маалыматтар бар. Ошол боюнча кичине бир кыскача токтолуп кетсеңиз. Мындай болуп атат да, Кыргыз Республикасы бийик технология жетиш үчүн көп иштеши керек болуп атат. Бийик технологияларда эмнени айтсак болот? Мисалы, iPhone телефон чыгаруу, же кандайдыр бир марка телевизор чыгаруу, же кандайдыр бир чоң компьютерлерди, же автобус марка, мисалы Hyundai, Mercedes сыяктуу автомашиналар чыгарылып, бул бийик технология, жогорку технология деп аталат. Кыргыз Республикасы жаныбызда Кытай, Россия, башка өлкөлөр тургандыгына байланыштуу азырынча буга биз жетише албай атабыз. Бирок биз дүйнөгө эмнени бере алабыз? Биз дүйнөгө өзүбүздүн жакшы продукциябызды бере алабыз, таза. Аны биз батыштын жакшы технологиясы менен айкаштырып, жакшы продукция жибере алабыз. Ошон үчүн биз дүйнөдөгү рынокты, базарларды текшерип изилдешибиз керек болуп атат. Аю холдинг мына көп базарларды таптык. Биринчи Америка базарына биз өзүбүздүн продукцияларыбызды жиберип атабыз. Турцияга сатып баштадык да, бирок аякта азырынча кичине өкмөт колдоо жүргүзбөй атат, Турциянын өкүлү токтото турдук. Азыр мына Азербайжан Кавказга кирип атабыз, продукциябыз менен кирип атабыз. Мына биринчи немебиз кетти. Азыр Кудай буйруса дагы арты келет деп ойлойбуз. Ошондой эле продукцияны азыр Тажикстанга кетип атат. Мына именно артезиан боюнча мына 1 жылдан бери аракет кылып атабыз. Катардан баштаганбыз. Өтө оор рынокко кириш. Дүйнөнүн бардык суулары кирген. Бирок ошого карабай аракетибиз өтө күчтүү. Предварительный договор курдук, договор түздүк, лабораториялардан Катардан өттүк. Үмүт бар, жүрүп кетишти. Жок, азыр мына аз калды. Именно Катар өлкөсү боюнча бир кичине тоскоолдуктар бар, потому что Катарды изолировать этип атышат. Саясий чоң тема бар биякта. Катарды мына орек Араб Эмирликтери, Бахрейн, Саудия ушул өлкөлөр азыр изолировать этип, жолун тосуп, муну муунтуп атышат. Ошого да бизге эпкини тийип атат да кичине. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Кичине Катар боюнча проблема бар. Бирок Араб Эмирликтери менен бүттүк. Технически 1 жыл иштедик Араб Эмирликтери менен. Артезиан суусун калыбына келтирип, ошо жерге алып барыш үчүн, бир проектти ишке ашырыш үчүн 1 жыл убакыт кетти. Алардын берген технический задачаларын аткарыш үчүн Аю холдинг
2,5–3 миллион евроға чейин инвестиция кылдык өзүбүзгө. Жаңы линияны алып келип койдук. 1 саатта 12 000 бөтөлөккө чыгара турган, ошол сууну тазалап, сууну калыбына келтире турган системаны орноттук. Жаңы бөтөлкөнү алып келип, жаңы бренд артезианды ребрендинг кылдык. Анан бул сууну Катарга, Эмиратка жиберип, Дубайдан, Абу-Дабиден өттүк. Суу өттү. Бардыгы жакшы. Идеальный суу. Бул биринчи этабын бүтүрдүк. Экинчи этабы ал жердеги бүткүл мамлекеттик органдардан өтүп, мына бүттүк. Эми үчүнчү этабы калды. Өтө оор этаптардан өтүп атабыз. Үчүнчү этабы мамлекеттик каттоодон өткөрүп атабыз артезиан маркасын. Алганда артезиан марканы патентин алып, биринчи, экинчи стат комитетинен өткөрүп, үчүнчүсү биз ал жерден таможнядан өткөрдүк. Мына акыркысын бүтүрдүк. Кудай буйрса, мына ушул февраль айынын ичинен биринчи партиясын Эмиратка жиберебиз. Артезиан суусун. Аяктан партнерубуз бар. Контрактка кол койдук. 1 жылда канча суу ала турган бааларынан өйдө эсептештик. Логистика жолунун баарын таптык. Бардыгы на старт. Жакшы тилектер экен, ишке ашып кетсин. Биздин дагы бир турган сурообуз, мисалы үчүн сиздер жанакы жогоруда айтып кетпедиңерби, сүт өндүрүү же болбосо сок чыгаруу, ушул сыяктуу нерселерде биздин айыл чарбадан келген дыйкандар өздөрү өстүрүп өндүргөн продукциялардын кайсыларына көмөк көрсөтүп, ошолорду алып, алардын мээнетин талаага кетирбей, ошону кайра иштеп чыгуу жактары сиздерде өнүккөн. Мен мекендештерге кайрылып кетет элем. Биз кыргыздар кичине шашмабыз да. Анан бардыгы бир иностранец айткандай, today only cash деген система өтүп алганбызда, бүгүн и сразу деген. И наличка андай болбойт. Биз шашпай бардыгын ордорду менен аракет кылышыбыз керек. Азыркы бийликке чоң рахмат. Көп жардам берип атат бизнеске. Колунан келген өкмөткө, өкмөттүн башындагыларга, министерстволор аябай жардам берип атат бизнеске. Чет өлкөдөгү элчилер аябай катуу жардам берип атат бизнеске. Мисалы Катар менен Эмираттын элчилерин бизге берген, мына Өзбекстандын элчиси Данияр Сыдыков, Катардагы жана Нуран Ниязалиев, Эмираттагы жана Чыңгышев, Эшимбековдор аябай бизге жардам берип, ушул өлкөлөрдөгү бизнести колдоо Тышкы иштер министрлиги тарабынан аябай күчтүү болуп атат да. Ошол убакта мына агентство по инвестиция Минэкономика аябай жардам берип атат бизге. Муну айтып кетишибиз керек. Бизнес өнүктүрүүдө өкмөт менен азыркы бийликтин бизнеске болгон мамилеси өзгөрдү. Бул биринчиден. Эми экинчи айтып кете турган нерсе, биз шашпашыбыз керек. Биз тыштан инвестиция издебеш керек. Да, издеш керек, бирок өзүбүздүн ички инвесторлорго көп көңүл бурушубуз керек. Эгер биз өзүбүзгө жардам бербесек, эч ким жардам бербейт. Айыл чарбасы, мал чарбасы жагынан да мына биздин өсүп келе, кээ бир биздин бизнес деле стартап бизнестер. Мисалы биз мына быйыл суу жолун жолуна койдукпу, Кудай буйрса мына ар ким холдинг өзүнүн стратегиясын белгилейт. Биз мына азыр келе жаткан жылы курулуш, сүт өндүрүү, анан сок өндүрүү бизнесине өтө көп көңүл буралы деп атабыз. Биз мына эки Golden Sun фирмасы биздин фирмабыз. Муну азыр модернизировать этебиз, Кудай буйрса. Себеби бул рынок ачык. Биздин аябай жакшы сокторубузду бир күн баары бир бизден алышы керек. Бирок ушуну ички рынок болгон күндө да модернизировать этип, ошону элге жакшынакай жеткиришибиз керек. Курулуш бизнесинде жакшы көңүл бурушубуз керек. Себеби курулуш бул артынан көп нерсени тартат экономикадан. Курулуш болгон жерде цементи болот, ташы болот, мыгы болот, жыгачы болот, тигиниси болот. Ушинтип бир гана бизнес мультипликативный көп нерсенин артынан тартат да. Ошон үчүн экономиканын өсүшүнө чоң пайда келтирет. Биз кичине темадан алыстап кеттик. Мен айтайын дегем, мисалы үчүн балык иш Ысык көлдө мисалы үчүн алма бизде жакшы өнүккөн. Ошол эле Ысык көлдүн бир тарабында бүгүнкү күндө абрикос жана өрүктөрдү бир башкача биздики прям ушунчалык даамдуу, мисалы үчүн салыштырып жеп көрсөң дагы биздин ошо көлдүн чыгыш тарабындагы өрүктөрдүн, ошо абрикостордун даамдуулугу ошондой эле бизде бренд болуп калган Баткендин өрүгү деген сыяктуу,
ушундай бир мына талас жергесинде фасолдун чыгышы, ошондой биздин дыйкандардын ар жердин шартына жараша өстүрүлгөн жемиштери, ошолорду деген бир кайра иштеп чыгуу же болбосо ошолордукун мээнетин талаага кетирбей ушул аюк компаниясы, аюк холдинг өзүнө сатып алып кайра иштеп чыгаруу жагы каралды беле деген. Ошону кичинекей мындай жөнөкөйрөөк тил менен айыл жер кезинде түшүндүрүп берсеңиз деген айылдыктардын бүгүнкү күндө көйгөйү алар тиги соктуун же болбосо башканын кандай болуп иштеп чыгып атканды эле кызыктырбайт. Алар бүгүн мен картошка айдасам, эртең ошону кантип сатып алам, алмам жакшы болсо ошону кантип сатып алам деген көйгөй бул бизде биринчи темада турат да. Ошого кичине мисалы биз эми көлгө жетпесек да, мисалы чүйдүн мына чүйдүн кээ бир райондорунан өзгөчө могу Аламеден районунан жанакы биз Голден Санга көбүнчө ошол жактан алабыз. Биз еще жанакы туздалган бадыраң помидорлорду өзүбүз иштетип ошол жерден иштешип атабыз. Бизде уже бул бар. Ошол эле убакта жанакы айыл чарбасына жем чөптү деле ушул чүй өрөөнүндөгү кээ бир жерлеринен алып атабыз. Эми Аюк холдинг өзүнүн белгилүү бир стратегиясы бар да, ошонун негизинде иштеп келатабыз. Мисалы биз баарын эле кире бербейбиз да. Мисалы Баткенге барып өрүк чыгарып биз аны билбейбиз. Мисалы аны ушул кыргыздын кээ бир жаңылыштыктары ушунда да, билген деле билбеген деле бир нерсеге кире берет да. Ошон үчүн биз муну билген нерсени гана иштеп атабыз да. Мисалы азыркы болгон бизнестерибизди биз күчтөнтүп атабыз. Мына бир мисал артезиан. Биз суу чыгарганды аябай жакшы билип калдык уже. Ошону тышка чыгарып атабыз. Мисалы биз өрүк кактаганды же өрүк кургатканды азыр биз билбейбиз. Мисалы жаңгакты биз билбейбиз. Көлдүн абрикосун кургатканды биз билбейбиз. Бирок муну жасаган кыргыздын кырган жакшы жигиттери бар, алар жасап атышат. Биз негизи бизнес баары бир ушунун баарын жасайбыз. Биз деген бул кыргыз бизнеси да. Акырын-акырындан Оштогу балдар жасайт, Жалал Абадтагы көлдүк балдар жасайт. Анан чоң холдингтерде мындай стратегиялык иш алып барбаса, биздин артыбызда мисалы 5000-6000ге жакын киши турат. Эртең алардын жашоосун биз карашыбыз керек, банкрот болуп калбашыбыз керек. Ошон үчүн баягы стратегиялык белгилөөнүн, стратегиялык максаттын негизинде гана иштешибиз керек да. Мисалы Аюк холдинг көлдө кандай эмне иш кылып атат? Көлдө азыр эки чоң туристтик тармактагы проект жасап атат. Караколдо Каприздин жанында чоң база куруп атабыз. Мына бул туризмдин өнүгүшүнө салым кошот. Ошондой эле бир проект бар, азыр айта албайм. Көлдө дагы бир чоң проект. Ошонун негизинде туризмге салым кошобуз. Мына көлгө туризмге кошкон салымыбыз. Аяк элдер келет, туристтер акча таштайт. Ошондой эле биздин Жалал Абадта, түштүк жакта баягы көмүргендерибиз бар. Алар иштеп атышат. Жалал Абадта дагы биз проекттерибиз бар, азыр аны ишке ашырып. Бишкекте проекттерибиз бар, ишке ашырган атабыз. Ошон үчүн мындай муну ойлонуу жолу менен ошол бизнес өнүгүп өсүп кетүү үчүн аракет кылыш керек да, аны талкалап албашыбыз керек. Эми мен айтайын дегеним, мына азыр элдер деген ошол эле алмасын, өрүгүн же болбосо фасолун баягы туш келди бирөөгө өткөрүп берүү жагынан абдан чочулап калышты. Анткени көпчүлүк учурда ошолор берип, анан кайра өздөрүнүн акчасын кайтара албай калган учур көп болуп жатат. Мен айтайын дегеним, Аюк холдинг бул бутуна турган компания болгон үчүн эл баягы ишеним артып, өздөрүнүн тапкан баягы кирешелерин берет эле деген ойдо болчубуз. Андан кийинки суроом, бул Аюк холдинг компаниясы бир эле тамак аш же болбосо башка нерселер менен алектенбестен бүгүнкү күндө спорт тармагына дагы жакшы көңүл буруп, анткени биздин билишибизче Аюк холдинг компаниясынын президенти жана биздин улуттук олимпиада комитетинин президенти Шаршынбек Шайлообекович дагы өзү ушул спорт тармагына жакшы көңүл буруп жатат. Мына кече жакында бүткүл Кыргызстанга эле десем жаңылышам, буну көп мамлекет, кошуна мамлекеттер таң калып карап турду. Ушул Хабибтин бизге келиши абдан чоң бир жаңылык болду. Анын келишин бир тармактуу элдер бул Аюк холдинг өздөрүн элге таанытыш үчүн мына биздин колубуздан бул келет деп айтыш үчүн жасады десе, экинчи тармак мунун биздин келечек урпактарыбызга, спорт менен машыккан биздин муундарыбызга абдан бир көңүлүн көтөрүү же болбосо ошого шыктуулугун арттыруу деген сыяктуу нерсе болот. Булар ошол мааниде алып келишти деп айтышты. Эми бул боюнча сырды сиз өзүңүз коомчулукка айтып берсеңиз. Аюк холдинг жеке баюунун жолунда эмес, ал кыргызды дүйнөгө таанытуу жолунда. Кыргызстанганыбызга жардам берсин, Кыргызстаныбызды дүйнө тааныталы.
ушу биздин ийгиликтерибиз, жетишкендиктерибизди баарыбыз чогуу колдонолу деген максаттын негизинде иш алып барууда. Ай холдинг акыркы 5 жылдын ичинде $1 миллион ашык спорт тармагына салды. Өзүңөр билгендей, сиз айтып кеткендей, биздин президентибиз Олимпиада комитетинин президенти, ошол эле убакта күрөш федерациясынын президенти болгондугу үчүн көптөгөн спортсмендерге квартираларды, машинелерди камсыздыгы жагынан да бул ишке ашып атат. Быйыл айыга 15 жыл болду. Апрелде 15 жылдыгыбызды белгилейбиз. Анан отуруп алып, биздин президентибиз менен совет директору кеңешип, эмне кылабыз деп чечтик. Кыргызда той десе эле баардыгы жолугуп, жылкысын жеп, чучугун жеп, этин жеп алып тарап кетип, андан пайда чыкпай калып атат. Ошон үчүн биз көп нерселерди башкача кылганга бир бел байладык. Булардын ичинен биринчи, дүйнөгө атагы чыккан спортсмендерди белгилүү мөөнөт аралыгында Кыргызстанга алып келип, спорт жамааты менен элди таанытуу, ошо Кыргыздын даамын, атагын, Кыргыздын адамдарын, Кыргыздын улутун каада салтын таанытуу болду. Булардын ичинен биринчиси бул Хабиб Нурмухамедов болгон. Хабиб бул биринчи проект, айтып бүтүп анан кайра башынан келели. Экинчи проектибиз Бишкек шаарына жакшынакай бир паркты жасап, ошол паркты элге тартуулоо. Муну азыр жакында ишке ашырабыз. Үчүнчү проект маданий, Кыргыз Республикасынын маданий жагынан бир чоң проект алып чыгып атабыз. Аны да жакында ишке ашырап элге тартуулайбыз. Төртүнчү проект мына көчмөндөр оюнуна чоң жардам берип атабыз. Ушунун негизинде Аю холдинг быйыл 15 жылдыгыбызды белгилейли. Эл менен чогуу мондай Кыргызстаныбызды таанытуу максатында ушундай проекттерди ишке ашыралы деп атабыз. Анан кайра башынан Хабибке келгенде. Хабиб бул биздин жеке коногубуз, Аю холдинг. Хабиб Нурмухамедов ар кандай социалдык тармактарда 4-5 миллионго жакын тарапташтар болгон, дүйнөгө атагы чыккан, азыр мына мен биринчимин деп тура турган жаш жигит. Аны чакырдык, чакырган максатыбыз Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу, кыргыз спортуна жардам кеп кеңештерин берүү. Хабибтин келип кеткенине эмне пайда тапты кыргыздар? Ушуну башка жака эле коюп койбойт белеңер. Ушул акчаны тияка эле чачыратпайт белеңер, коротпойт белеңер деген көп суроолор туруп, Хабибти келгенине, келбегенине мындай экиге бөлүнүп калып атат да коомчулук. Биринчиден, Хабиб Кыргызстанга келип, биздин Кыргызстаныбызды тааныды, биздин жеке коногубуз. Экинчиден, Хабиб биздин спортчулар менен маектешти, өзүнүн пикирин айтты, өзүнүн пикирин укту. Үчүнчүдөн, Олимпиада комитетинин мурунку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин батасын алды. 7 апрелде Фергусон менен мушташат. 4-дүнчүдөн, бир аксакал киши бар экен, уйгур аксакал, 102-ке чыккан, ошонун батасын алып кетти. 5-чиден, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, Расул Гамзатовдун досу болгон, Расул Гамзатовдун жердеши Хабиб Нурмухамедов. Дом музейине барып, Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө тааныды, чыгармачылыгын көрдү, деп Чыңгыз Төрөкуловичту тааныды. 90 жылдыгы быйыл, билесиңер, Чыңгыз Төрөкуловичтун. 5-чиден, Аю холдингти тааныды. Кыргызстанда ушундай чоң холдинг бар экенин билди. 6-чыдан, Хабибке биз көчмөндөр оюнун презентацияладык. Аскат Акибаевич өзү келди, аны чакырды расмий. Хабиб барлык жерге айтып атат, көчмөндөр оюну болот экен, момдай ойнойт экен деп. Аны элдер угушат. 7-чиден, муфтий менен жолугуп анын батасын алды. 8-чиден, Олимпиадалык резерв мектебине барды. Ал жерден ал жаш өсүп келаткан балдарга жаман жолго түшпөгүлө, бандит болбогула, спорт менен займас эткиле, момдай жолго түшкүлө деп өзүнүн пикирин айтып кетти. Эң негизгиси, ошол 3,5-4 миллиондук адамдар ошо Хабибти ээрчип карап жүргөн сот сармактагы Кыргызстанды тааныды, кыргыздын калпагын көрдү, кыргыздын камчысын, кыргыздын тебетейин көрдү, аякта ар кандай адамдар бар. Кыргызстан ким экенин көрдү. Эң акыркысы Хабиб өзү таң калды, кыргыз деген эл аны эч жерде андай тозбогондугун, Кыргызстанда аябай жакшы тозгондугун, бул кыргызды аңазалап койду. Аю холдинг Хабиб аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу. Негизи эле биздин максат Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу.
Эң негизги максат. Эгер Кыргызстанды дүйнө тааныса, дүйнөдөгүлөр бияка келсе, Кыргызстан өнүксө, бардыгыбыз өнүгөбүз. Кыргыз өнүкпөсө эч ким өнүкпөйт. Сиздин бизнесиңиз, биздин бизнесибизде эч кимибиз өнүкпөйбүз. Эң негизгиси биз бардыгыбыз Кыргызстан үчүн иштешибиз керек. Кыргызстанды дүйнөгө таанытышыбыз керек. Айы холдингдин Хабиб аркылуу максаты ушул. Дагы бир силерге мындай сюрприздин четин чыгарып коеюн. Жакында дүйнөдөгү эң чоң футболисттердин бирөө келет Кыргызстанга. Может быть, это Рональдо будет, может, это Месси болот, же Марадона болот, же Пеле болот. Бирөөсүн алып келебиз. Ушинтип жылдын аягына чейин Шевченко да келет бир күнү. Может, бир күнү Карелинди алып келебиз. Может, бир күнү дагы бирөөнү алып келебиз. Биз ушинтип баягы кыргыз спортуна кыргызстандык жаштарды туура эмес, туура жолго салуудагы өзүбүздүн эмгегибизди, аракетибизди жумшай бермекчибиз. Хабибке мамлекеттен бир тыйын көргөн жок. Улуттук олимпиада комитетинен да акча көргөн жок. Бүт баарын Айы холдинг көтөрдү. Бул биздин коногубуз. Эми конок чакырганга да биз бирөөнөн уруксат сурашыбыз керекпи? Конок чакырганга да же бирөөнөн бирдеме эмнеге тебетей кийгизесиң, эмнеге калпак кийгизесиң дейт. Эми өзүбүз билебиз да кимге эмне подарка беришибиз керек экенин. Ошондуктан албетте мен коомчулукка эчтеке дей албайбыз, ар кимдин өз эрки. Бирок эми уруксат бериле да биз коногубузду кандай тозобуз өзүбүз билели да. Бул жерден дачы. Эми өзүм чөнтөгүбүздө акчаны каяка коротобуз, аны да өзүбүз билели. Самое главное, элге пайдасы тийсе, Кыргызды таанытсак болду да. Маегиңизге чоң рахмат, Балбак мырза. Абдан кызыктуу маек болду. Мына биз жакында келип кеткен Хабиб жөнүндө да элге кененирээк түшүндүрмө айтып бердик. Мүмкүн бирөө кандай деп күмүн санап, бул эмнеге келди деп жаткандар эми кененирээк түшүндү го деп ойлойм. Ал эми бизнесте ишиңиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Анткени чындыгында эле бүгүн Айы холдинг биздин кыргыз эли, кыргыз улуту ишенип, биз эч качан Айы холдинг бар, жумушсуз калбайбыз, биздин жөлүнөр, таянар кишибиз бар деген мамиледе мамиле кылышат. Мындан аркы ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Мекендештерибизге да чоң рахмат. Бактылуу болсун, жаманчылык көрбөсүн. Бардык кыйынчылыктар өтөт. Алдыда өтө чоң жакшылыктар турат. Ошону чогуу бирге көрөлү. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Айы холдинг компаниясынын вице-президенти Түлөбаев Балбак Зарлыкович келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.